Assalamu alaikum dostlar. Bizim kanalımızı kattalıp like basmayı unutmayınızlar. Aldığında sizler benim daha kızıklı angemeler benim bölüşmekçüyüz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulihi ve sahabihi ecmain. Allah'a köptüğün şükürler bolsun. Canan elçisi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve salavatlar bolsun. Canan üyülüsüne, canan sahabalarına Allah'ın salamı, canan rahmatı bolsun. Allah'a şükürler deyt Allah Taalam sizlerdi bizlerdi dağın uşul bir gün özünün Ramazan gününü jetkirgeniga. Biz başında söz kılganda ile ayt ötkönдөй ile sizler menen ошол oroza içinde inşallah takıba İslam üçün kızmat kılgan oltu takıba ayal tuuralı söz kılmakçı. Sizler menen sizlerge aytып бере турган айым бүгүн экинчи айым. Бул Зубайда бинти Жаффар. Зубайда бинти Жаффар 766-жылы төрөлгөн. Ал улуу айымдардын бири болгондо улуу ошол динге өтө пайдасын көп салым кошкон инсандардын катарында болот. Ал халифа Харун Рашиддин аял эле болуп калбастан, балким ислам маданиятына өзүнүн чоң салымын кошкон инсан катары тарыхта калганда, анын атасы Жафар ибн Мансур жана анын чоң атасы халифа Абу Жафар ибн Мансур болгон. Зубайда энебиз жекейинен эле бала чагынан эле илимге өтө кызыгып, араб тили жана адабиятынан жана фик илимдеринен илим алып келген. Зубайда энебиз 781-жылы ислам тарыхында дагы чоң бир из калтырган. Ал ошол жылы халифа Харун Рашидке турмушка чыгат. Халифа Харун Рашидке бир эле жубай болуп калбастан, халифанын сарайында маданият саясатын жана ошол марказда илимий башкарууда турган. Зубайда энебиз ушунчалык өзүнүн илимдүүлүгү менен ошол жерде марказдын илим башкармасы болгон да. Ал алымдарды ушунчалык урматтоо менен илим жолундагы шакирттерине ушунчалык урматтоо менен мамиле кылган. Жана алымдар дагы шакирттери дагы жана кызматчылары дагы Зубайданы ушунчалык урматтап колдоп турушкан ар бир акыбалда. Зубайда энебиз өтө ажылыкты өтө көп кылган, умра сапарында өтө көп болгондо анын дагы ошол бир исламга кошкон өтө чоң бир иштеринин бири ал Зубайда энебиз Мекке жана Мадинанын ортосунда кудук чыгарган, суу чыгарган. Анын суу чыгарганын себеби бул бир себептерден болуп калат. Ал ошо өзү бир жолу ажылыкта жүрүп ошол жерде бир чаңкаган, суусаган адамдын үнүн угуп калат. Ошол адам Аллага дуа кылат. Алла дейт, биз узак сапардан сенин ибадатың үчүн, сенин ыраазылыгың үчүн келдик, бирок биз суу жок, ушунчалык кыйналдык деп налып дуа кылып жатканын угуп калат. Дагы айтат: "Эй Зубайда" дейт, өзүнө өзү айтат. "Сен кимсиң?" дейт. "Бул инсан менен сенин ортоңдо канчалык айырма бар" дейт. "Бул ушунчалык кыйналып суусап, сууга жетпей атса" дейт, "сен жан жөкөрлөрүнүн алдында көлө ибадат кылганың, ажылык кылганың кандай?" деп өзүнө өзү ушунчалык каттуу сурак алат да. "Мен булардан эмне менен ашыкмын? Байлыгым менен ашыкмын, эмне менен" деп. Ошондо 1.700.000 дирхамга ошол жерден кудук каздырып, ошол жерден суу чыгарат. Суусунан дейт азыркы убакка чейин ошол жылдардан бери дейт, ким Меккеге барса билесиздер, баргандар бар, ошол Меккеге умрага баргандар, ошол Зубайда энебизден Мекке менен Мадинанын ортосунда суу ичишет экен да, ошол кудуктан. Ошол менен эле токтолуп калбастан Зубайда энебиз өтө садакаларды көп берген да. Ал больницаларды курдурган, тиги фабрикаларда аялдар үчүн курдурган, мектеп медреселерди курдурган. Ушунчалык колу ачык, ушунчалык боорукер инсан болгон да. Анын колундагы кызматкерлери ушунчалык Зубайда энебиз өткөндө өтө жогорку сагынуу менен эстешкен да. Күндөрдүн биринде Зубайда энебиз кирип келсе, бир кызматкер аял ыйлап отурат дейт. "Эмне ыйлайсың?" десе, жана кызматкер аял айтат: "Сиз дейт ушунчалык Алла жолунда жакшы ихсан иштерди кыласыз" дейт да. "Медреселерди курдуңуз, больницаларды курдуңуз, сууларды чыгардыңыз, бирок" дейт, "ошондо дагы өзүңүзгө ушунчалык отчет кыласыз" дейт да. Мындайча айтканда өзүңүздү өзүңүз суракка аласыз дейт. "Эй Зубайда, сен кимсиң, кандайсың, эмне кылдың, Алланын астында кандай акыбалдасың" деп Зубайда энебиз өзүнө өзү отчет берип турган да, өзүнө өзү ушунчалык сынап эмеге алып турган да. Мен эми" дейт, "менин колумда эчтеке жок, даже бир курмачалык эмем жок" дейт. "Мен кантип Алланын астына барамын, бир да садака бере алган эмесмин" деп ыйлайт да. Ошондо Зубайда энебиз айткан экен да: "Менин бул кылгандарым мен Алладан гана корккондук үчүн, ага такыбалык менен жолугуу үчүн эле кылган амалдарым" дейт да. "Бирок бул кылган амалдарымды Аллах гана билет" дейт. "Аллах Таалам кабыл кылдыбы же кылбадыбы бир гана Аллах билет" дейт. "Бирок мен үмүтүм бар, Аллах кабыл кылат" деген дейт да. Өлүмүнүн алдында дагы 833-жылы Зубайда энебиз дүйнөдөн көз жумган. Ал өлүмүнүн алдында ушунчалык болгон дүйнөсүн баарын, кийимдерини, үйүнү, дүйнөсүн баардыгын кедей кембагалдарга тапшырып берген да. Ошондо бир кызматчысы айтканда: "Эй Зубайда" дейт да, "эми сен дейт өлүмгө даярсың, эми сен эч нерсенин кыжалат болбой эле ушунчалык жакшы иштерди жасадың, көз жумсаң болот" дегенде Зубайда энебиз айткан экен да: "Мен эмне кылсам дагы ал зат ыраазы болсо деп гана кылдым" дейт да. "Билбейм" дейт, "ал зат менин кылган амалдарымдан, кылган ихсандарымдан ыраазыбы, аны бир гана Алла өзү билет" дейт да.
мен кылган нерсемдин баарын Алла жолунда сарптадым. Мен эми Алланын жолуга астыга мен жүздөнүп бара жатамын деп айтканда, ошентип өзүнүн кийимдеринен бери эч нерсеси калган эмес. Бир гана кепини калганда ошол баардыгын таратып, бул өзүнүн ушунчалык өлөрүн да билгенде баарын таратып бүткөндөн кийин өлүм төшөгүнө жатып ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах келмесин айтып бул дүйнө менен коштошкондо, ал өлгөндө ошол жердегилер шунчалык өкүнүп, ирсети, шунчалык сагынуу менен эстешет эле да. Бул халифалар арасындагы эң жакшысы жана эң улуусу дейт. Балким дейт, халифанын аялы эле эмес дейт. Бул дейт үммөттүн энеси болуп калды деп эстешкен да. Ошондой өздөрүнүн жакшы эскерүүлөр менен сыйлалган. Жана Зубайда энебизге ошол Багдадта эң чоң жаназа окулган. Шунчалык алымдар, Багдадтагы көчөлөргө адамдар батпай калган дейт да Зубайда энебиздин жаназасындачы. Эми мына сиздер менен биздердин убагыбызда да, мисалы үчүн азыр bizde деле Кудайга шүгүр жок эмес бар. Азыр биздин элибиз өтө бай. Айымдар өтө көп. Сарптаган айымдарды угуп жүрөбүз. Ошолор деле мисалы үчүн кандай кылам, эмне кылам деген кээ бир адамдар бар. Ошолор өрнөк алам десе, ошол Зубайда энебизден жана ошол исламдагы айымдардан өрнөк алса болот да. Ошол Зубайда энебиз сыяктуу кол ачып беришен айымдар көп болсун бизде иншалла. Аллах таалам баарыңыздардын кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылып, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Дагы айтарыбыз, ошол сиздердин да ушул Зубайда энебиз тууралуу билген маалыматтарыңыздар болсо, комментарийге калтырып кетиңиздер. Жана дагы биз менен ой бөлүшүп, иншалла келечекте сиздер менен бизерге ушул өткөндөгү улуу айымдардын жашоосу өрнөк болсун иншалла. Аллахым сиздерден разы болсун.